Интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы маалыматтар менен сайтқа саякат көрсөтүүсү эфирде. Аны менен мен Алмагүл Эркебай кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Сүнөттө көз жумган бөбөк бөлүм башчыга сөгүш жарыяланып, дарыгер иштен кетти. Сүнөткө отургузулгандан кийин чарчап калган 7 жаштагы баланын өлүмү боюнча Улуттук госпиталдын урология бөлүмүнүн жетекчиси Азиз Абдрасуловго сөгүш жарыяланды. Маалыматты Саламаттык сактоо министрлиги тастыктады. Ошондой эле сүнөткө отургузууну ишке ашырган дарыгер өз каалоосу менен иштен кеткени айтылды. Буга чейин жергиликтүү ЖМКлар Бишкектин Октябрь райондук милициясына шилтеме берип, 7 жашар баланын сүнөткө отургузгандан кийин ооруканада чарчап калганын жазышкан. Анда айтылгандай, 2 апрель күнү милицияга шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасынын хирургия бөлүмүндө наристенин чарчап калгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Ошондой эле буга чейин ал улуттук госпиталда жергиликтүү наркоз менен сүнөткө отургузулганы белгилүү болгон. Бала Платер синдромуна кабылып, кан көп кетип калганы кабарланган. Кийин Саламаттык сактоо министрлиги наристе кансырап эмес, жүрөгү токтоп калгандыктан өмүрү менен кош айтышканын билдирген. Милиция фактыны каттоого алып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Тергөө иштери уланууда. Кадамжай районунда баштыктан табылган ымыркайдын энеси аныктала элек. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Учурда бул факты боюнча экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Эскерте кетсек, 16 мартта саат 18:00 чамасында Кадамжай шаарынын 42 жаштагы тургуну малын багып жүрүп, Кадамжай районунун 1000 жылга сайынан бир баштык таап алган. Ичин караганда ымыркайдын жансыз денеси болгон. Бишкек шаардык 1 май рейбинин тергөө кызматынын тергөөчүсү милициянын капитаны 85 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан учурда кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМКга жаран кайрылып, тергөөчү сотко чейинки өндүрүштү токтотуу үчүн $2000 өлчөмүндө пара талап кылып жаткандыгын айткан. Кармалган жаран УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Ага кылмыш жаза кодексинин опузала пара алуу боюнча кылмыш иши козголду. Молдокматов, коркок генерал Сыймык Жапыкеев сотко келип жооп береби? Жаш активист Жеңиш Молдокматовдун үстүнөн 2020 жылы 6 октябрда массалык башаламандыкты уюштурган деп сот жүрүп жатат. Кийинки кезде сот учурунда ал октябрда төңкөрүштү. Ала Тоо аянтында бомба жарылган. Ал бомба Үмүттүн колунда жарылган. Ошондо эң биринчилерден болуп Сыймык Жапыкеев качкан деп билдирди Жеңиш. Кана ушул коркок генерал алгач ошолор жооп бериши керек деген билдирүү таратты. Эми Молдокматов коркок генерал деп атаган Сыймык Жапыкеев эмне деп жооп берер экен? Унга жасалма товардык белги коюп, кымбат баада сатууга умтулган атамекендик өндүрүүчүлөр кармалды. Алар унду коңшу мамлекеттерден алып келишкен жана баасын кымбаттатып сатып, капчыктарын кампайтуунун аргасын издешкен. Мындай кымбатчылыктын жарчыларындай болгон өндүрүүчүлөрдүн ишин УКМК токтотту. УКМК тараткан маалыматка караганда, негизи өзүбүздө өндүрүлгөн же сырттан алынып келинген дандан өндүрүлгөн ундун дүң баасы 50 килограммы 1500 сомду түзөт. Ал эми суроо талап көп болгон импорттук ун 2100 сомдон турат. 2021 жылдын августунда унга рынок бааны турукташтыруу максатында министрлер кабинети дандын импортуна жана атамекендик өндүрүүчүлөрдүн ун өндүрүүсүндөгү кошумча нарк салыгына 0 ставка кабыл алган. Жеңилдиктер үстүбүздөгү жылдын 1 августуна чейин жарактуу. Бирок жеңилдиктерди пайдаланып туруп да ундун баасын жасалма көтөргөн ун өндүрүүчүлөр жана ири жеткирип берүүчүлөр бар болуп чыкты. УКМКнын ыкчам иш-аракеттеринин алкагында Сокулук районундагы ун комбинатында эталон жасалма маркасында ун өндүрүп жаткандар ачыкталды. Ал эми ун чыгарууга колдонулган дан азыгы кошумча нарк салыгынын 0 ставкасы менен импорттолгон.
Перуда күйүүчү майдын кымбатташына байланыштуу айдоочулардын нааразычылык акциялары уланууда. Кечээ алар бир нече кан жолду бууп салышкан. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди. Өлкө бийлиги бензинге болгон салыкты июнь айынын аягына чейин азайтканы менен ал май куюучу жайлардагы баага таасир эткен жок. Өлкөнүн бардык аймагында башаламандык орун алууда. Полиция нааразычылык акцияларына чыккандарды күч менен таркатууга өттү. Мындан улам кечээ 4 адам, анын ичинде бир бала көз жумду. Апта башынан бери өлкөнүн көптөгөн мектептеринде сабактар токтотулуп, миңдеген перулуктар жолдор жабылгандан улам жумушка чыга албай калышты. Белгилей кетсек, Европада бензиндин баасына байланыштуу жалпы нааразычылык акциялары токтобой жатат. Мунайга болгон суроо талаптын жогору болушу жана ОПЕКтин өндүрүштү көбөйтүүдөн баш тартуусу бүткүл дүйнөдө бензин менен дизелдин кескин кымбатташына алып келди. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү сайтка саякат берүүсүн жыйынтыктайбыз. Кийинирээк 7 каналдын расмий баракчасынан, YouTube, Facebook каналынан көрө аласыз. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.